Түп районунун түп айлына алынып келинген мобилдик клиника 2 ай бою тургундарга бекер кызмат көрсөтөт. Клиникада заманбап жабдуулар менен жабдылган компьютердик томография, УЗИ аппараты, рентген бөлүмдөрү иштейт. Аны менен катар биохимиялык жана башка анализдерди алуу үчүн лабораториялык жабдуу хирургия бөлүмү бар. Лабораториядагы анализдердин бардыгы бекер болот. Эгерде ошол жаран операция боло турган болсо, ошо операциянын алдында жасалчу анализдер дагы, мисалы үчүн жанагы туберкулез, ВИЧ-СПИД же болбосо бир кандайдыр бир кандын баягы свертываемость крови деп коебуз медициналык ат менен айтканда, ошол сыяктуу керектүү анализдер дагы ушул жерден эле жасалат. Мобилдик клиниканын ишке кириши менен кызмат алууну көздөгөн жашоочулар арбын. Мында жарандар алгач кезекке жазылат. Ал эми мед кызматкерлер күнүнө 170ке жакын жарандарды кабыл алат. Кардиологко көрүнүп бүттүм. Назначение алдым. Бир жумадан кийин кайра кел деди. Офтальмолог тоже вот назначение жасап берди. Өздөрүнүн аптекасы бар экен. Ошол жактан баарын алып алгыла деди. А то что нет, өзүбүз сатып алабыз. Абдан ыңгайлуу, жакшы. Шарттары вообще абдан жакшы да. Такие врачи обходительные очень, внимательные, жакшы. Кудай буйрса. Клиника биринчи рет аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам берүүнү колго алган. Алыс каймакта жашаган мындай шарттагы адамдарды алып келүүгө атайын тез жардам унаалары иш алып барат. Мурда эми көпчүлүгү биякта врачтардын баардыгы эле Бишкекте болгон, көпчүлүгү Бишкекке барчу, мына 17 жылдан бери. Караколго барчу, азыр жакын жерде жакшы болуп атат. Биякта дагы рекомендацияларды берип атат, өзүлөрү телефондорду алып калат экен, кайра өзүбүзгө чалып билип турат экен кийинки күндөрү. Дагы кайсы ооруп атканын, давление түштүбү, жүрөгү оорубай элеби деп өзүлөрү консультация берип турат экен телефон менен дагы. Жүк ташуучу автоунааларга орнотулуп, 8 бөлүктөн турган клиника өлкө аймагында 2021 жылдын ноябрь айында алынып келинген. Алгач Кемин районунда иштеп, ал аралыкта 20 миңден ашуун тургун дарыгерлердин кеңешин алган. Ошондой эле 10 миңдей жаран медициналык кароодон өтүп, чакан операциялар жасалган. 2 айдан соң клиника Жетөгүз Тоң районунун жашоочуларына жардам көрсөтөт. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.